Жеке жол деген бизде медиа борбор, медиа центр бар. Ошо медиа центр биз грант утуп, ошо чет мамлекеттердин, башка өлкөлөрдүн Кыргызстандын ички ишине кийлигишпеген, шайлоосуна, президенттик шайлоого, парламентке кийлигишпеген боюнча көзөмөлдөйбүз да. Мына ошонун биздин көзөмөлдүн негизинде, ошо Американын ыйгарым укуктуу элчиси Дональд Бу мырза кечээ ошо бир сыйлык тапшыруу аземинде, өздөрүнүн сыйлык тапшыруу аземинде, ошо Кыргызстан буга чейин Матраевдарды кармабай келген кыргыз бийлиги мына эми кармай баштады, жакшы аракеттерди көрө баштады биринчи жолу. Эми ошо мүмкүн болсо дагы бир эркин аракет кылып, дагы бир майтанбас эркиндик көрсөтүп, дагы аягына чейин камаса жакшы болот эле. Кыргызстандагы ушул жылдагы эң маанилүү окуя бул Кыргызстанда болгон пандемия оорусу эмес, Кыргызстанда болгон жебөөс эмес. Эң маанилүү окуя бул ошо Матраевдардын үстүнөн жүргүзгөн Азаттык радиосунун көз каранды эмес, бул иликтөөсү, бул эң маанилүү окуя ушул болду деп билдирип атат. Анан ошон үчүн өзүнүн билдирүүлөрүндө эми мындан кийин да ошо кыргыз бийлиги жакшы аракеттерди көрүшү керек, жакын аралыкта башкасын да камаш керек. Кыргыз бийлиги Конституцияны кийинки жылга жылдырып коюп туура кылды, бул жерин туура эмес кылды, бул жерине эме бериш керек, көңүл бериш керек, тиягын караш керек деп одоно түрдө, орой түрдө биздин ички ишибизге даана киришип. Мисалы Россиянын ыйгарым укуктуу өкүлү Удовиченко мырза анткен жок да бизге, кийлишкен жок, бар жогу билинбейт. Биз суверендүү, эгемендүү, өз алдынча мамлекетпиз. Биз 91-жылы 31-августта мамлекетти жеңип алганбыз. Биз кандай саясат жүргүзөбүз, кимди камайбыз, кимди бошотобуз, кимдин үстүнөн расследование кылабыз. Уюштурулган топ дейт. Уюштурулган кылмыштык топ дейт. Уюштурулган кылмыштык топ бар, башынан бери келатат. Аны күрөшүш керек, кемчиликтер бар, ал айтып аткан нерсенин да кээ бирleri туура. Бирок аны биз господин Нулдун айтуусу боюнча жасабайбыз. Өзүбүздүн планыбыз боюнча жашайбыз. Мамлекет өзү жасайт аны. Ички иши бул ички ишине кийлигишкендик болуп эсептелет. Эгерде Кыргызстандын президенти же Кыргызстандын бийлиги мына акшда өткөн президент шайлоо туура эмес өттү. Дональд Трамп шайланыш керек эле, Джо Байден шайланып кетти. Мичигандагы кайрадан шайлоосу бюллетендерден мына Дональд Трамптын пайдасына тийди. Туурабы барат. Эми башка штаттарда да ушундай болсо жакшы болот эле, каалайт элек деп айтса эмне болот эле? Анда биз Американын ички ишине кийлигишкен болобуз. Ошон үчүн бул жерде мырза, жанагы элчи мырза байкаш керек. Ошон үчүн бүгүн мына мен кайрылып атам, тышкы иштер министрлигине кайрылып, что элчи мырзаны чакырып эскертүү берип коюш керек. Эскертүү керек. Эгер андай мындай эгер токтотпосок, ошону токтотот. Анда биз Конгресске, президентке кайрылып, Американы элчи мырзаны биякта чакыртып кетүү боюнча маселе коебуз. Анткени өзүнүн баягы кызмат абалына туура келбейт.